Саламатсыңарбы? Урматтуу бүтүрүүчүлөр, келечектен көптү үмүттөндүргөн 11-класстын окуучулары. Жалпы республикалык тестилөөгө даярдоо онлайн сабак, геометрия сабакты өтүп жаткан мен Акылбек уулу Нурсултан. Кымбаттуу достор, биз ар бир сабакта логикалык ой жүгүртүүбүздү калыптандыруу максатында суроолорду таштайбыз. Баштагы сабакта бул эки футболчунун турган абалына карап, бири тик, бири жантык турат. Социалдык тармактын колдонуучулары кандай ысым берди болду экен деген суроону калтырганбыз. Анда ушул суроонун жообун көрөлү. Албетте, биринчи футболчу тик абалда, экинчиси жантык абалда турат. Булар Эйфель жана Пиза мунаралары. Демек, бул эки футболчуга Эйфель жана Пиза деген ат ыйгарышкан. Жаңы темага киричүү же багыттоочу маалыматтар. Тик бурчтуу үч бурчтуктун бир бурчу 90 градуска барабар болот. Жакты тең экиге бөлгөн сызык медиана деп аталат. Демек, үч бурчтуктун жагын тең экиге бөлгөн сызыкты биз медиана деп айтабыз. Үч бурчтукта 3 медиана жүргүзүүгө болот. Жайылган бурчтун бурч бул 180 градуска барабар. Ал үч бурчтукта да кереги тиет. Бурчту тең экиге бөлгөн сызык биссектриса деп аталат. Демек, үч бурчтуктун бурчун тең экиге бөлгөн сызыкты 3 бурчтуктун биссектрисасы деп айтабыз. 3 бурчтукка 3 биссектриса жүргүзүүгө болот. Себеби 3 бурчтукта 3 бурчу бар. Демек, биздин бүгүн көтө турган темабыз 3 бурчтуктар. Бүгүн биз сабакта 3 бурчтук жана анын касиеттери жөнүндө маалымат алып, эрежелерин түшүнүп үйрөнөбүз. 3 бурчтуктардын касиеттерин мисал иштөөдө колдоно алабыз. Албетте, өтүлгөн тема боюнча социалдык тармак аркылуу бири-бирибизге суроолорду берип, түшүнбөгөн маалыматтарыбызды сурап, бири-бирибизге үйрөтүү аркылуу бири-бирибиздин оюбузду сыйлоого жана айланадагыларга бирдей мамиле кылууга көнөбүз. Адат болуп калгандай эле, ар бир сабакта логикалык ой жүгүртүүбүздү калыптандыруу максатында. Себеби жалпы республикалык тестилөөдө логика эң жогорку ролду ойнойт. Бул сүрөткө карап, социалдык тармак колдонуучулары же жалпы эле адамзат бул цирк кызматкери Мартин Лаурелло деген инсанга кандай ысым берди болду экен. Башта айтканда өзүнүн аты Мартин Лаурелло, ага кличка катары башкача бир ат беришкен. Анын кыймыл-аракетине көңүл буруу аркылуу сиздер мага жообун социалдык тармак аркылуу калтырсаңыздар болот. 3 бурчтук деп бир түз сызыкта жатпаган 3 шекитти удаалаш туташтыруудан пайда болгон фигура бул 3 бурчтук деп аталат. 3 бурчтуктун ички бурчтарын латын алфавитинин альфа, бета, гамма же болбосо грек алфавитинин альфа, бета, гамма тамгалары менен белгилейбиз. Ал эми сырткы бурчтарын да белгилеп койсок болот. Чокуларын латын алфавитинин баш тамгалары менен A, B, C деп белгилеп койсок болот. Албетте, жайылган бурч 180 градуска барабар экендигин билебиз. Демек, 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасы да 180 градуска барабар болот. Ал эми сырткы бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар. Урматтуу окуучулар, сүйүктүү достор, 3 бурчтук бурчтарына карата төмөндөгүлөргө бөлүнөт. Эгерде 3 бурчтуктун альфа, бета, гамма, альфа бурчу, бета бурчу, гамма бурчу 90 градустан кичинекей болсо, анда биз бул 3 бурчтукту
тар бурчтуу үч бурчтук деп айтабыз. Ал эми үч бурчтуктун бир бурчу 90 градуска барабар болсо, анда биз ал үч бурчтукту тик бурчтуу үч бурчтук деп айтабыз. Демек, үч бурчтуктун бир бурчу 90 градустан чоң, 180 градустан кичине болсо, анда биз ал үч бурчтукту кең бурчтуу үч бурчтук деп айтабыз. Демек, үч бурчтук бурчтарына карата үчкө бөлүнөт. Үч бурчтук деп аты айтып тургандай эле, үч бурчтуктун үч чокусу, үч бурчу, үч жагы, үч медианасы, үч биссектрисасы, үч бийиктиги бурчтарына карата үчкө бөлүнөт. Демек, 3 деген сан 3 бурчтукта көп колдонулат. Анда жактарына карата канчага бөлүнөт болду экен? Каалаган бир үч бурчтуктун каптал жактары барабар болгон болсо, баш четинде эки жагы барабар болсо, анда бул үч бурчтукту тең капталдуу үч бурчтук деп айтабыз. Эгерде берилген үч бурчтуктун үч жагы тең барабар болсо, анда бул үч бурчтукту тең жактуу үч бурчтук деп айтабыз. Кийинки, берилген үч бурчтуктун үч жагы үч башка болсо, же бири-бирине барабар эмес болсо, анда бул үч бурчтукту түрдүү жактуу же ар түрдүү жактуу үч бурчтук деп айтабыз. Демек, үч бурчтук жактарына карата да үчкө бөлүнөт экен. Демек, тең капталдуу үч бурчтуктун эки жагы барабар болгондугу үчүн анын каптал бурчтары дагы барабар болот. Бул каптал бурчу 40 градус болсо, экинчи каптал бурчу дагы 40 градус. Касиеттин негизинде 40-ка 40 кошсок 80, анда чокусу канча градуска барабар? 100 градуска барабар. Тең жактуу үч бурчтуктун жактары барабар, демек анын ички бурчтары ар бир бурчу да барабар. 180-ди 3кө бөлсөк, 60 градустан келип чыгат. Түрдүү жактуу үч бурчтуктун ар жагы башка-башка болгондугу үчүн анын ар бир бурчу дагы ар башка. Кошумча айта кете турган нерсе, эгерде үч бурчтуктун эң чоң бурчунун каршысында эң чоң жагы болот. Демек, эң кичине бурчунун каршысында эң кичинекей жак. Демек, бурчка жараша анын каршысындагы жак да узарып же кичинерет. Демек, бурч канчалык чоң болсо, анын каршысындагы жак дагы ошончолук чоң болот. Баарыбызга жагымдуу маанай каалоо менен биз номер 1 тест үч бурчтуктарды карап көрөлү. Биринчи суроо. Демек, берилген шарттар боюнча y менен 105 градусту салыштыруу керек. Албетте бул математиканын биринчи бөлүмү тилке. Эки тилкечедеги сандар салыштырышыбыз керек. Ал үчүн биз y-ты табышыбыз керек. Y-ты табуу үчүн бурчтарда өткөн касиет вертикалдык бурчтар барабар деген касиеттин негизинде y-ты бул жакка да жазып алууга болот. Эскерте кете турган нерсе, үч бурчтуктун негизине параллель болгон кошумча сызык жүргүзүлдү деп алалы. Анда биз берилген шарт боюнча 42 градусту туура келүүчү кызыл менен белгиленип турган жерге көчүрүүгө болот. Эгерде негизине параллель сызык жүргүзүлгөн болсо, параллель сызык жүргүзүлбөсө, анда бул жер 42 градус деп айта албайбыз. Биз азыр параллель деп эсептейли. Анда жайылган бурч 180 градуска барабар. Демек, үч бурчтун ички бурчтарынын суммасы дагы 180 градуска барабар экендигин аныктай алат экенбиз. Демек, ушул жерден далилдеп койсок да болот. Жайылган бурч 180, демек 3 бурчтун ички бурчтарынын суммасы дагы 180 градус. Себеби 42 y 38 бул жака туура келет. Эгерде параллель болсо. Анда 180 градуска толуктоо үчүн бизге канча градус жетпей жатат? 100 градус. Анда y 100гө барабар,
100 gradus çoң bu же 105 gradus bu? Albatta 105 gradus çoң. Anda жообу B. Ekinci suroğunu qarap görölü. Bul matematika bölümünün ekinci bölümü. Başka aytganda testlik suroolor. Berilgen şart boyunca alfa plus beta kançaga barabar? Alfa plus beta kançaga barabar boldu eken? A'sı 73, B'sı 107, V'sı 80, G'sı 127, D'sı 100. Biz buga çeyinki berilgen kasetlerdi paydalanıp görölü. Albatta beta menen 127 jandaş burç bolgondugu üçin summası 180. Anda beta kançaga barabar? Beta 73'gө. Alfa menen beta'nın summasını suragandygy üçin alfa 0 emes. Demek A variantı sızıp salabız. A tuura emes. Andyktan biz 80 graduska köngül buralı. 80 gradustun janında turgan burçtu taap görölüçü. 80 gradustun janındagy burç. Jandaş burç 180'ge toluktaş üçin bizge 100 gradus жетпей atat. 100 graduska barabar. Al эми 3 burçtun içki burçlarının summası 180 bolgondugu üçin 100'ge kançany koysak 180 çıgat. Albatta 80'di. Demek biz bul jakydagi 100 gradustu taap kıynalbay ele kasettin kийинки kasettin negizinde taap koysak bolot eken. Albatta berilgen şart boyunca 3 burçtuktun bir sırtkı burçu berilgen bolsa, anda al özüne janaşa жатпаган kalgan 2 içki burçtun summasına barabar. Başında ele daroo öz 2 çıkarsak bolot. Biz kasettin negizinde kaytalap çıkarsak dele bolar. Demek sırtkı burç 80 gradus boldu, kalgan 2 içki burçtun summasına barabar. Al summası dagı 80'ge. Egerde bul jeribиz 90 bolsa, anda ekönün summası dagı 90. 120 gradus bolsa, ekönün summası dagı 120 graduska barabar bolot. Anda жоопту tekşerip görölü. Çındygында жооп 80, жообу B. Үйгө tapşırma. Hormatly okuwçylar, biz testi tez jana ыкчам иштөө үчүn өзүбүz test түзүүнүn ыкмаларын, сырларын үйрөнүшүбүз керек. Andyktan biz özübüz test түзгөндө гана туура жоопту кайсыл жерге жашырууну же мисалды кантип чыгарууну үйрөнөбүз. Үйгө тапшырма 10 суроо түзөбүз. Ал суроонун бешөөбү тилкечелерден, тактап айтканда колонка, бешөөбү тесттик суроо болушу керек. Ал түзгөн сурооңорду жогоруда калтырылган социалдык тармактагы номерге WhatsApp, Telegram аркылуу калтырсаңыздар болот. Албетте тест түзүүнү үйрөнүү керек. Кайдыгер мамиледе болбойлу. Кымбаттуу окуучулар, кийинки сабакка даярдык болуш үчүн 3 бурчтуктун аянты жана периметри жөнүндө маалыматтарды алып койгула. Кымбаттуу жана менин сүйүктүү досторум, окуучуларым, силерден 10 суроо, 5 тилке, 5 тесттик суроону күтүп калам. Түшүнбөгөн суроолор болсо, социалдык тармак аркылуу кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан ободон көрүшкөнчө, сак саламатта калыңыздар.